Урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Студияда Бурмагүл Чабдарова. Саламатсыздарбы? Алгач биздин студиянын меймандары менен тааныштырып кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Садабаев Жамалбек Тургуналиевич биздин студияда. Ошондой эле ушул эле башкармалыктын инспекциялык көзөмөлдөө кызматынын бөлүм башчысы Өмүралиев Айбек Токтоголович. Биздин студияга кош келипсиздер. Белгилүү болгондой, өзүңүздөр билесиздер, ошо жыл башынан тарта ошо Кыргызстан айрыкча экологиялык баягы көйгөйлөрдү көтөрүп, баягы экологиялык туруктуулук, климаттык туруктуулукту, тоолордун экосистемасын коргоо боюнча мамлекет башчысынын бир катар жарлыктары кабыл алынды. Андан соң ошо Жашыл Мурас улуттук компаниясы жаз алды менен ишке ашты да. Мына ушул максатта биз ошол Талас областында жүргүзүлүп жаткан иш аракеттерден кабар алуу максатында сиздерди бүгүн студиябызга чакырдык. Алгач Жамалбек Тургуналиевич маалымат берсеңиз да, жогоруда белгиленген баягы демилгелердин алкагында, айрыкча ошол мамлекет башчысынын баягы демилгелерин ишке ашырууда Талас областында кандай бир аракеттер колго алынды? Жакшы болот. Ошо мен биринчи кезекте ошол биздин министрликтин иши тууралуу кыскача айта кете турган болсом, бул ошол Кыргыз Республикасынын ошол президентинин 2022-жылды ошол тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялабады. Анын алкагында эле ошол эле Жашыл Мурас өнөктүгү дагы ошол 2022-жылдын жаз айларынан тартып ишке кирилип, аларды ошол биринчилерден болуп, ошол биздин аймактык башкармалыктагы демилгени колго алып, бир талай ишембирликтерге катышып, ошол жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин колго алдык. Ошол эле учурда ошол биздин министрликке дагы ошол биздин президентибиз тарабынан, биздин мамлекетибиз тарабынан дагы эбегейсиз чоң көңүл бурулду деп айта алам. Себеп дегенде биз ошол Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 21-жылдын 6-ноябрындагы 242 сандуу токтомунун негизинде ошол Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги деп ошол уюшулдук. Демек, бул дагы ошол эмнени билдирет? Бул дагы ошол биздин экологияга, биздин Кыргызстаныбыздын экологиясына дагы көңүл бурулуп, ошол экологиянын аброю десек болот, ошол бүгүнкү күндө көтөрүлүп, ошол биздин өкмөтүбүз, биздин президентибиз тарабынан ошол колго алынып, ошол бизге дагы экологияга көңүл бурулду деген сөз. Ошонун эле алкагында ошол Жашыл Мурас өнөктүгү президентибиз тарабынан жарыялангандан тартып эле ошол Талас облусу боюнча бир талай ишембиликтер болду. Анын алкагында ошол биздин карамагыбыздагы Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагын жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштери, ошол эле учурда Талас облусу боюнча ошол мекеме ишканаларда, муниципалдык менчик башкармаларында дагы ошол ишембирликтер өткөзүлүп, ийна жалбырактуу, бөмө жемиш бере турган көчөттөрдүн ар кандай сорттору бүгүнкү күндө эгилип, ошол эле учурда аталган көчөттөр тигилип эле калбастан, ошол көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү бүгүнкү күндө ошол жоопкерчилик маселеси, ошол мекемелердин аймагында, мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагында тигилген көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн камсыз кылып байкоо жүргүзүү ошол бизге милдеттендирилген. Айбек Токтоголович, албетте баягы бүгүнкү күндө ошол экологиялык мындай бир көйгөйлөр өтө баягы күн тартибинде турган өтө көйгөйлүү маселе да. Анан өзүңүз билесиз, жаз алды менен ошо Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында, улуттук өнөктүгүнүн алкагында ар бирибиз, ошо ар бир мекеме уюмдар, Талас областындагы баардык жарандык коомчулук бул иштерге өтө активдүү катышты да. Анан ушу Талас областы боюнча бир маалымат берсеңиз да, ушул Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында мындай бир канча бир көчөт отургуза алдык, канча аянтты түздү дегендей маалыматтар барбы? Мен айтып кете турган нерсем бул, эми кыскача так эле маалымат берип кетейин. Мына азыркыда коллегам келип айтып кетти. Биздин деле ошол саясатыбыз, аткара турган жумушубуз жана маалыматыбыз бирдей эле. Көпчүлүгүн бул баса белгилеп айтып кетти Жамалбек Тургуналиевич.
Эми биз негизгисин айта кетсек, Талас областында бир шаар 4 райондан турат. Ал райондун ичинде 37 айыл өкмөт бар. Ал эми 37 айыл өкмөттүн ичинде ишкана жана мекемелер жайгашкан. Биздин ошо кызматкерлер да жапатырмак аталган айыл өкмөттөрү менен жана областтык администрация, рай администрациялар менен бирдикте ар суббота күнү ишембиликтерге чыктык да, ушу жаз мезгилинде. Ал эми тактап айтканда ушу март, апрель, май айларында да ушул президентибиздин жарлыгын колго алуу, ишке ашыруу жана көмөк көрсөтүү боюнча. Анан тактап айта кетсек, мынакей ушу Талас областы боюнча Жашыл Мурас багытында ар түрдүү көчөттөр тигилди да, жерлерге. Ийне жалбырактуу көчөттөр болот, анын ичинде жазы жалбырактуу жана мөмө жемиш берүүчү өсүмдүктөрдүн көчөттөрү тигилип, мына бүгүнкү күндө эсеп учет алынып такталды да. Жалпысынан айта кетсек, область боюнча 53,5 гектарга 100.100 көчөттүн ар түрдөгү немелери отургузулду да. Ал эми азыр алдыда күзгү санак инвентаризация жумушу туруп атат. Мына ушул жуманын ичинде биздин инспекторлор тарабынан күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүлө баштады. Айыл өкмөттөр менен мекеме ишканалар менен бирдикте ошол көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн санап тактоо боюнча. Эми ар бир айыл өкмөт менен ар бир мекеме менен өзүнчө акты түзүлүп, жыйынтыкталып, анан негизинде ошо өсүмдүүлүгү боюнча пайызы коюлат. Андан ары өспөгөндөр болсо келерки жылга же болбосо күз айларында кайрадан ордун толуктап отургузуп, кем каршылыктарды жоюу боюнча андан ары көчөттөрдү өстүрүп, даракка жеткизүү боюнча багыттарды алып барып атабыз да, иш багыттарын. Өзүңүздөр билесиздер, ушу Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагындагы баягы сөзүбүздү улантсак да, коомчулукта ар кандай пикирлер болду. Ошол эле ошо көчөттөрдүн баягы бизде эми мурдатан баягы мындай терс окуялар болуп калган да, баягы отургузулган көчөттөр каралбай калган, же болбосо өнүмдүүлүгүнө эч ким жоопкерчилик албаган учурлар да болгон. Анан бул жагдайдан алганда биздин ошол баягы көчөттөрдүн отургузуу тартиби же болбосо ошол эрежелери сакталдыбы ошол мезгилде, баягы ишембилик деп коюп эле анын көчөттөрдү баягы дүңүнөн алып келип эле отургуза салган максат эмес, анын баягы эреже тартиптери сакталдыбы деген да коомчулукта суроо жаралды да. Ошол мезгили туура келдиби, аймагы туура келдиби деген дагы суроолор бар. Бул жагдайдан алганда Жамалбек Тургуналиевич эмне деп айтат элеңиз? Жакшы суроо. Албетте бул боюнча дагы ошол биздин министрликтин тапшырмасы менен биздин Талас регионалдык башкармалыгынын кызматкерлери биз иш алып барып аттык. Не дегенде бул жерде ошол Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында биринчи кезекте жерлер тандалды. Мисалы үчүн айта кете турган болсок, ошол Бешташ, Кара Бура мамлекеттик жаратылыш парктарынын аймагында жашылдандырып, ийне жалбырактуу көчөттөр эгилди жаз айларында. Ошол жерлер дагы тандалып, ошол жердин шартына ылайыктуу келе турган көчөттөрдү да тандап, өзүнүн ошол көчөттөрдүн отургузуунун схемасы, өзүнүн долбоору болот. Ошону иштеп чыгып, кандай жолдор менен сугарылат, суу келеби, эртең ошол көчөттөрдүн өнүмдүүлүгүн, өсүп өнүүсүн камсыз кылуу үчүн ошол жерлерден сугарып, карап, керек болсо тегерегин айланасын курчап тозуу боюнча дагы долбоорлору каралып, жерлер тандалып, биз тараптан ошол өзүбүздүн ошол айыл өкмөттөргө болсо дагы биздин Талас областынын аймагындагы өзүбүздүн адис катарында сунуштарыбызды берип, алардын долбоорлорун карап, жактап, өзүбүздүн кошумчаларыбызды, толуктоолорубузду берип, анан ошол толук кандуу ошол Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында жерлери тандалып, ошол жерлерге ылайыктуу көчөттөр, ийне жалбырактуу көчөттөр, мөмө жемиштеринин көчөттөрү ошол долбоорлонуп, ошол жерге ылайык жердин шарты каралып турандан кийин ошол долбоорлонду да. Андан тышкары ошол сиз белгилеп кеткендей буга чейинки тигилген көчөттөрдүн баягы тигилген боюнча калып кеткен болсо, ошол Жашыл Мурас өнөктүгү боюнча тигилген көчөттөрдүн артыкчылыгы бул толук кандуу ошол биздин аймактык башкармалыктын көзөмөлүндө болот. Биз ошол Талас областы боюнча баардык эгилген көчөттөрдү, анын ичиндеги ийне жалбырактуу ошол мөмө жемиш көчөттөрүнүн баардыгын бүгүнкү күндө өсүп өнүгүүсү боюнча биз ошо атайын өнүүсү боюнча буйрук чыгардык. Ошо буга чейин айтып кеттик. Ошол буйруктун негизинде толук инвентаризация кылып, ошол өзүбүздүн багыбызды беребиз. Ошол райондук
администрацияларга, айыл өкмөт башчыларына ошол өзүбүздүн сунушубузду берип, байкоо жүргүзүп, керек болсо ошол мыйзам талаптарга ылайык биз ошол чара көрүп, айып бул салганга дагы барабыз да биз. Айбек мырза, айрыкча ошол көчөттөрдү тигүүдө ирригациялык системанын жоктугу айрым учурда ошол айрыкча ошо шаар аймактарында да ошол жагдайдан улам көйгөйлөр көбүрөөк жаралат да. Бул айрыкча мекеме уюмдар, ошондой райондук администрациялар баягы өздөрү отургузган көчөттөрдө ушул жагдайлар эске алынып, мындай инспекциялык көзөмөл жүргүзүлөбү? Жүргүзүлөт. Бул биринчиден мындай болуп атат да. Ошол көчөттөрдү тигүү алдында жерди тандоо иштери жүргүзүлгөн. Кайсыл жерге кандай көчөттүн түрлөрү өсөт, ошолор жер тандалып туруп, анан ошонун негизинде отурулган. Анан сиздин айтып кеткениңиз деле туура, бул шаар ичинде суугат иштери кыйынчылык болгонуна байланыштуу азыр бизде МП тазалык жана Зеленкос дегенибиз бар. Ошолор иш алып барат, водовоз менен сугарышат, неме менен баягы кандай десем, техниканын күчү менен баягы шланга менен сугарып иштерди алып барат. Мына бүгүнкү күндө шаар ичин кыдырып көрсөк деле курап кеткен көчөттөрдү кездештирбейбиз. Бирин-экин болушу мүмкүн, бардыгы эле көктөп өсүп турат. Эми биздин милдет буну быйыл эле күздө эле текшерип, же болбосо тактап, андан ары таштап коюш эмес. Бул жазында да байкоо иштери жүргүзүлөт. Өспөгөн көчөттөрдүн ордуна кайрадан жаңыланып отургузууга кеңештер берилет биз тараптан. Анан кийин эми бул өзү көчөттүн тартиби боюнча 3 жылга чейин көзөмөлгө алынып турат. Анан кийин 3-чү жылда дагы толуктоо иштери жүргүзүлүп, суугат иштерине отоп жабууга байкоо иштери жүргүзүлүп, биз тараптан байма-бай көзөмөлгө алынып турат. Мына бүгүнкү күндө биздин инспекциялык көзөмөлдөө кызматынын инспекторлору байма-бай күчөтүлгөн тартипте ушул айыл өкмөттөр менен, мекеме ишкалары менен иш жүргүзүшүп атат да. Жамалбек Тургуналиевич, баягы эми экологиялык көйгөйлөр жөнүндө сөз кылганда айрыкча ошол баягы көчөт отургузуп коюу менен эле чектелип калбасак керек, бирок ошол эле учурда биздин ошол айлана чөйрөнү коргоодогу аракеттерибиз, ошол эле токой аянттар болбосо деле ошол өстүрүлүп өнүмдүүлүгү жакшынакай болуп калган тал теректердин мыйзамсыз кыйылышы боюнча дагы мындай бир көзөмөл иштери барбы сиздер тарабынан? Ушундай бир азыр байкап көрсөк, айрым учурда ошол баягы эскилиги жетип, баягы өзүнүн жашоосун бүтүрдү деген баягы шылтоо менен дейбизби, же ошондой негиз мененби кыйылып кеткен мындай жашыл аянттарыбыз да жок эмес да. Ушул жагдайдан алганда көзөмөл кандай сиздер тарабынан? Талас облусунун аймагында мыйзамсыз кыйылып кеткен бактарактар боло турган болсо, албетте аларга дагы биз тараптан көзөмөл бар. Тийишелүү укук коргоо органдары менен биргеликте иш алып барып, аларга кат жолдоп, же болбосо ошолордун өкүлдөрү менен биргеликте иш алып барып, бир талай өзүнүн жыйынтыгын берип атат. Ошол эле учурда ошол бактарактарга уруксат берүү жагын айта кете турган болсок, бүгүнкү күндө ошол Талас облусу боюнча ошол жогоруда айтып кеткен Токой кодексинин беренесине ылайык биз макулдашуу иштерин жүргүзүп келебиз. Биз ошол биринчи кезекте ошол биздин принцибибиз ошол ар бир өсүп турган, жер үстүндө өсүп турган бактарактардын өнүмдүүлүгүн сактап, аларды сактап калууда биздин негизги милдетибиз. Анан эми учурларда бизде көп кайрылуулар болот. Ошол бактарактарды кыят элек, ордуна жаңы жаш көчөттөрдү отургузабыз, же болбосо балдар бакча, мектептин имаратына кооптуулугун жаратып атат, адамдын өмүрүнө, балдардын өмүрүнө коркунуч туудуруп атат деген кайрылуулар бизге көп келип түшөт. Ошондой кайрылууларда биздин райондун жооптуу кызматкерлери жеринен барып туруп, ошол айыл өкмөт болобу, орто мектеп болобу, бала бакча болобу, жеринен барып туруп тактап, ошол ар бир бактын кайрылуу катта көрсөтүлгөн ар бир бактын ошол бүгүнкү күндө өсүү абалы кандай экенин жеринен карап көрүп, жеринен изилдөө актысын толтуруп туруп, анан кийин ошонун негизинде биз чечим кабыл алабыз. Ошол бактаракты кыюуга жатабы, же болбосо аны өсүү абалы туруктуу болсо, биз ал бактаракты кыюуга макулдугубузду бербейбиз, тескерисинче ал бактаракты кыюудан баш тартабыз. Анан биз ошол адис катарында ошол көпчүлүк кайрылууларды ошол түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Бизге келип ошол
эртең басып калса, имаратты басып калса эмне болот, окуучуларды басып калса эмне болот деген учурлар болот. Ошол учурда биз ошол биздин кызматкердин жеринен барып көрүп жазып келген актылар болсо карап туруп, ошол биз тескерисинче адис катарында ошол бактарактын өмүрүн сактап калуу максатында биз ошол адис катарында ошол бактарактын айлана чөйрөгө, адам баласынын саламаттыгына тийгизген пайдалуу жактарын, пайдалуу таасирлерин айтып, ошол биз бактаракты сактап калууга аракет кылабыз. Ошондуктан биз ошол Талас областы боюнча көбүнчөсү ошол санитардык кыюуга, ошол курап калган бактарактар болсо, чындыгында ошол кооптуу болуп, имаратка, адамдын өмүрүнө кооптуу болуп турган учурлар болсо, ошол биз тоскоолдуксуз ал бактарактарды кыюуга макулдугубузду беребиз. Андан башка учурларда ошо долбоорлоп, бир долбоорго туш келип калып, долбоордун алкагында бир курулушка тоскоолдук жаратып жаткан учурларда гана биз өзүбүздүн макулдугубузду беребиз. Андан башка учурларда биз ошол Талас областы боюнча ошол муниципалдык менчикте өсүп турган ар бир бактаракты ошол түрүнө карабастан өсүү абалы туруктуу болгон учурда биз ал бактаракты кыюуга макулдугубузду бербей, тескерисинче ал бактаракты кыюуга каршы экендигибизди билдирип келебиз да. Айбек мырза, мына ошол үстүбүздөгү жылы айрыкча ошо мамлекеттик бийлик тарабынан дагы деги эле жалпы ошо экологиялык баягы демилгелер көтөрүлүп, эл аралык коомчулуктун колдоосуна ээ болуп, мына ушул мындай демилгелүү иштери аткарылып жатат да. Анан ушул жагдайда биздин Талас областында мындай бир экологияга жалпы ошо тал теректерибизге, айлана чөйрөбүзгө, тоо ташыбыз, суубузга мындай бир зыянын тийгизген мындай мыйзамсыз иш аракеттер катталган жокпу? Эми андай иштер болбойт деп айта албайбыз. Кээ бир учурларда болуп жатат. Себеп дегенде бизде эң орчундуу маселебиз азыр суу боюнча болгон сууларды жана акын сууларга агызуу боюнча суу мыйзамынын 36 статьясында көрсөтөт. Ошол жана нормаларга, ченемдерге ылайыктуу болсо, ошолорду агызып кой берүүгө болот деп. Бүгүнкү күндө биздин област боюнча жалпысынан мындай булган сууларды тазалоочу мындай аппарат, установкалар жок да. Түздөн-түз эле сууларга агызып атат. Саркынды суулар. Саркынды суулар. Аны эми биз аны кээ бир учурларда ошо орчундуу жерлерин Бишкектен атайын өзүбүздүн министрликтин алдында экомониторинг управлениясы бар. Ошолорду чакыртып, суунун анализин алып, анан жыйынтыгын чыгарганда кээ бир жерлери баягы ошо ченемге ылайыктуу кой бере берсе болот деген жыйынтыктарды алып атабыз. Ал эми ал кой берүүгө ылайыксыз деген жерлерге ишин токтотуп, андан ары ошо мыйзам бузууларды четтетүү, жоюу боюнча иш алып барууга кат түрүндө талаптарды коюп атабыз да. Ал эми азыр багдарактардын кыйылуусу боюнча 25 жыл мурунка салыштырмалуу мындай дурус эле болуп калды десек болот. Тартипке келип калды. Бул деле жарандардын аң сезими ойгонду. Экинчиден мындай элибизде, журтубузда бирге жашоо оңолуу жагына түштү. Электр энергиясын байланып, мына 25 жылды бир элестетсеңиз, мурунку учурда союз тараганда ушул багдарактарга абдан күч келе баштаганда, мына азыркы бүгүнкү күндө жанагы бул коллективим айтып кеткендей эле багдарактарды кыюуда биринчи кезекте жанагы санитардык кыюулар, ооруга чалдыккандар, жана жабыр тарткандар, кооптуу абалды түзгөндөргө гана уруксат беребиз да. Жөндөн жөн эле кыйыла бербейт. Эгер ал эрежеге ылайыксыз болсо, уруксат берилбейт да биз тараптан. Ансагандай эле эми баягы бир дарактардын өсүп абалы токтоп калат, биологиялык циклды аткаруусучу, жашы жеткендер болсо аралыгын тандап кыюуга, жашын калтырып, жашы жеткенди кыюуга ушундай бир иштерди алып барабыз да. Анан ошондой эле мынагы экологиялык кооптукту камсыз кылуу максатында биздин областта мынакей 42 жерде айыл өкмөттөрүнүн аймагында турмуш тиричилик таштандыларын жайгаштыруучу жайлар ачылды. Анын ичинде мисалы булар айыл өкмөттөр өзүнүн токтомун чыгарып, комиссиясы карап бүт чечип койгон, бирок азыркы бүгүнкү күндө орчундуу маселе кээ бир жерлеринде укук өлөндүрүүчү документтерин албай келүүдө да, кандайдыр бир белгисиз себептер менен. Анын үстүндө да мына иш алып баратабыз айыл өкмөттөрүнүн аймагында көпчүлүгү. Ар бир айыл өкмөттө бирден экиден ошол таштанды жайгаруучу жай атайын ачылганда белгиленген. Таштанды деп калдык, баягы экологиялык коопсуздуктагы камсыз кылуудагы мындай бир көйгөйлөрдүн бири бул биринчи душман десек бул таштанды да. Баягы
Бишкек шаарын көрүп атабыз, Таштанды полигонунда кандай көйгөйлөр бар. Бизде деле андан кем эмес көйгөйлөр бар да. Анан ушул жагдайдан алганда Жамалбек Тургуналиевич кандай бир аракеттерибиз бар ошо айрыкча таштанды таштоочу жайларды иретке келтирүүдөгү аракеттер? Ооба, бизде ошол Талас облусу боюнча таштанды таштоочу жайларындагы ошол инвентаризация кылып, алардын абалы менен жеринден таанышып, ошол эле учурда биздин айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы мыйзам талаптарга ылайык кандай талаптар аткарылыш керек, ошо таштанды таштоочу жайын ошо мыйзамдаштыруу боюнча өзүбүздүн бир талай каттарыбызды, эскертүүлөрүбүздү буга чейин бир нече жолу райондук мамлекеттик администрацияга, область жетекчилигине ошо билдирип келгенбиз. Ошол эле учурда биз министрлик болуп азыр уюшулганы, биздин министрликтин алдында дагы ошол атайын айлана чөйрөнү коргоо жаатында ар кандай долбоорлорду каржылоочу фонд ачылган. Демек биз азыр райондук мамлекеттик администрацияларга ошол өзүбүздүн тийиштүү каттарыбызды жолдоп, керек болсо жеринде барып инспекторлор аркылуу түшүндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ар кандай ошол таштанды таштоочу жайын иретке келтирүү, айланасын курчоо жана башка маселелер боюнча бир тийиштүү долбоорлорду иштеп чыкса, ошол биздин министрликтин алдындагы фонд аркылуу карап берип, долбоорлоо, көмөк көрсөтүү жактары дагы бүгүнкү күндө биздин министрликтин алдындагы бирден бир талаптардын бири. Биз ошол талаптарды аткаруу максатында ошол Талас облусу боюнча ушундай иштерди жүргүзүп, тиешелүү мекеме уюмдарга өзүбүздүн каттарыбызды, сунуштарыбызды берип келе атабыз. Ошол эле учурда ошол таштанды таштоочу жайларын иретке келтирүү боюнча ошол айыл өкмөттөрдө дагы жергиликтүү айыл өкмөт башчылары менен дагы биздин инспекторлор жеринде иш алып барып атат. Биз койгон мыйзам талаптарды аткарбагандарга ошол четинен азыркы мыйзам талапка Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексине ылайык тийиштүү айыппулдар салынып атат. Демек, биздин министрлик, биздин аймактык башкармалык тарабынан ошол таштанды таштоочу жайларындагы иретке келтирүү, мыйзамдаштыруу боюнча дагы көзөмөл текшерүү иштери бүгүнкү күндө жүрүп жатат да. Жогоруда белгилеп кеттиңиздер, ошол Талас областы боюнча Бешташ, Кара Буура мамлекеттик жаратылыш парктары бул сиздердин карамагыңыздарда. Алгач ушу Бешташ жаратылыш паркы боюнча бир коомчулукка маалымат бере кетсек да, айрыкча ошол биздин сиздердин башкармалыктын демилгеси, өкүлчүлүктүн колдоосу менен алынып келинген маралдар боюнча өзүңүз билесиз, интернет айдыңында бул боюнча ар кандай пикирлер айтылып атат. Ушул маралдардын жайгашуусу, бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу да маалымат бере кетсеңиз коомчулукка. Баарыбызга белгилүү болгондой, ошол Алтай эл республикасынан 35 даана ошол маралдар жаз айларында алынып келинип, ошол биздин Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагындагы ошол Корогайыңды деп коет, ошол жерге ызым тосмонун ичине жайгаштырылган. Бул албетте ошол биздин Талас регионалдык башкармалыктын башчысынын долбоору болчу. Бул долбоордун үстүнөн бир талай иштеп, биздин жетекчи ошол долбоорду ишке ашыруу максатында ошол биздин өкүлчүлүктүн колдоосу, ошол эле учурда биздин фонддун каржылоосу менен ошол маралдар бүгүнкү күндө алынып келинген. Бүгүнкү күндө ошол ар кандай сын пикирлер, ар кандай коомчулукта ар кандай сөздөр айтылып келүүдө маралдар тууралуу. Бирок бүгүнкү күндө биздин аймактык башкармалыктын ошол эгерлери, Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын эгер токойчуларынын көзөмөлүндө, кароосунда болуп атат бүгүнкү күндө маралдар. Ошол темир тосмодон чыгып кеткен учурда дагы ошол маралдар бүгүнкү күндө толук кандуу ошол Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагында жүрүп атат. Аны толук көзөмөлгө алып, бүгүнкү күндө ошол маралдарды ошол кайрадан ошол темир тосмого алып кирүү боюнча дагы азыр иштер жүргүзүлүп атат. Ошол маралдар байырлап жүргөндө эле ошол азыр Бешташ мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагы болуп эсептелинет. Анын чегинен жолбосо бир башка жерге чыгып кетип же жоголуп кетти, качып кетти деген нерселер дагы азыр бүгүнкү күндө чындыкка дал келбейт. Ошол маралдар бүгүнкү күндө биздин көзөмөлүбүздө, биздин аймактык башкармалыктын башчынын көзөмөлүндө
туруп атат маралдар. Айбек мырза, ушул эки мамлекеттик жаратылыш паркын мындай бир өнүктүрүү же болбосо көрктөндүрүү боюнча мындай бир иштерди активдештирүү ушул быйылкы жылдын алкагында да мындай бир аракеттер кандай жүргүзүлүп жатат ушу айрыкча мамлекеттик жаратылыш парктарында? Мамлекеттик жаратылыш паркынын бул эң негизги багыты булар коргоо жана сактоо иштерин жүргүзөт. Анын ичинде дагы жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерин да кошо алып барат. Мына быйылкы жылы 22-жылда Кара Бура жаратылыш паркынын аймагына өздөрүнүн планы боюнча 5 гектар жерге мөмө жемиш көчөттөрүн тигишти. Эми ал жердин шартына карата тоок эмес, баягы тегиздик жерге коюп атат да. Кайсыл жерге кайсыл көчөт ылайыктуу өсөт дегендей жерин тандап, анан мына бүгүнкү күндө өткөндө эле барып келдик. Мына өсүмдүүлүгү жакшы. Ал жерде жооптуу адам бекитилген экен. Убагында сугарып, отоп, чабып иш алып барууда да. Ошондой эле мынакей жаратылыш паркыбызды 5 ташта деле тоокко апарып 2,66 гектарга 2,66 гектарга ийне жалбырактуу көчөттөр тигилген. Анын тегереги курчалып, бүгүнкү күндө сугарылып, арасындагы өскөн чөптөрү отолуп, чабылып, иретке келтирип, мына бүгүнкү күндө өсүү абалы жакшы. Мурда күнү жакын эле барып көрүп келдик. Ушундай бир бизде катар жумуштар чыгып калганда убакыт болбой калат. Эми бош убакыттар болуп калса, байма-бай барып, ошо көзөмөлгө алып турабыз, иш жүргүзүп. Кемчиликтер болсо өзүбүздүн кеңештерди айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз да. Жамалбек Тургуналиевич, айрыкча ушу жай айларында да биздин ушу экологияга мындай зыянын тийгизген ушу мындай учур болот да, айрыкча ушу сууларыбызга, токойлорубузга барып эс алууда мындай бир коомчулуктун кайдыгерлигинин айынан ушундай бир зыян келген учурлар болот да. Анан ушул Талас областында ушул баягы токой аянттар менен гана же болбосо ушу тал теректерди тигип коюп эле отура бербестен мындай бир эл аралык финанс уюмдарынын колдоолору менен же болбосо долбоорлору менен иш алып баруу планы барбы келечекте? Айрыкча өзүңүз билесиз, Талас областында ушу экологиялык туризмди өнүктүрүү мүмкүнчүлүктөрү кеңири да. Ушул жагдайдан алганда мындай бир экологиябызды сактап калуу же болбосо мындан да жакшыртуу жаатындагы мындай бир долбоорлор пландалганы барбы? Ооба, бүгүнкү күндө бул жаатта дагы ошол токой чарбалар аркылуу, ошол токой чарбанын жерлерин ижарага алган ижарачылар аркылуу ошол биздин облусубуздун ошонун ичинде токой туризмин өнүктүрүү боюнча бир катар долбоорлор ошол бизге сунушталган учурлар бар. Ошол долбоорлорду биз карап көрүп, биздин ошол экология жаатындагы укуктук ченемдик актыларга ылайык келген учурда мамлекеттик экологиялык экспертизанын корутундусу деп коет. Ошол мамлекеттик экологиялык экспертизанын тийиштүү корутундуларын берип, ошондой долбоорлор менен иш алып барып атабыз. Андан тышкары мен ошол жогоруда айтып өткөндөй биздин министрликтин алдындагы фонд дагы бар. Ошол фонддагы бүгүнкү күндө ошол туризм багытында болобу, токой тармагын өнүктүрүү багытында болобу долбоорлор болсо, ошол долбоорлорду карап көрүп, ошол өздөрүнүн талаптарына ылайык каржылап көмөк көрсөтүүгө да даяр бүгүнкү күндө биздин министрлик. Ал боюнча дагы биз ошол тийиштүү жарандарыбызга, ишкерлерибизге айтып жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ошол эле учурда таштанды деп атпайлыбы? Ошол токойдун ичиндеги таштандыларды иретке келтирүү, белгиленбеген жерлерге таштандыларды таштап, өрттөө боюнча дагы биз ошол токой чарбанын кызматкерлери менен биргеликте өзүбүздүн инспекторлор ошол иш алып барып, токой чарбаларды текшерген учурларда дагы ошол табличкалардын, панолордун болушусун талап кылабыз. Ошол таштандыларды таштоого, ошол жерге өрттөөгө, мыйзамсыз жайгаштырууга болбой тургандыгын эскертүү үчүн ошол эрежелерди, мыйзам талаптарга ылайык табличкаларды, эскертүүлөрдү коюп, ошол эс алуучу биздин жарандарыбызга ошол жердин тазалыгына кам көрүү, ошол таштандыларды ошол артынан тазалап кетүү боюнча ошондой талаптарды коюп, бүгүнкү күндө токой чарбалар менен дагы биз андай иштерди алып барабыз. Токой чарбалар азыр бүгүнкү күндө ошол Айыл чарба министрлигинин алдына караштуу ошол бизде азыр Талас жана Бакаятта 2 токой чарбасы бар. Ошол токой чарбалар менен дагы биз
иш алып барабыз. Бүгүнкү күндө ушул Талас областында мындай бир көйгөй жараткан, экологиялык көйгөй жараткан мындай жагдайлар барбы? Мындай тез арада мындай бир чара көрүү же болбосо ушул экологиялык коопсуздукту камсыз кылуудагы мындай бир көйгөйлөрдү атап бере аласыздарбы? Талас областынын алкагында. Талас областынын алкагында көйгөйлөрүбүз бар. Бул көйгөйлөр ошол таштанды таштоочу жайларын ошол иретке келтирүү, мыйзамдаштыруу деген көйгөйлөр бар бүгүнкү күндө. Ошол эле учурда азыр бизде Талас шаарында жалгыз ошол таштанды булганиз сууларын топтоочу очистной сооружение деп коебуз. Очистной сооружениебиз бар. Булганиз сууларды, саркынды сууларды топтоочу жайыбыз. Бүгүнкү күндө ал дагы ошол өзүнүн санитардык, гигиеналык мыйзам талаптарга ылайыксыз деп лабораториянын жыйынтыктары дагы бир нече жолку терс жыйынтыктар чыгып келген учурда дагы ошол тилекке каршы биздин ошол таштанды булганыч сууларды жайгаштыруу жайыбыз дагы бүгүнкү күндө иштеп атат. Анткени бул жалгыз булганыч сууларды топтоочу жай болуп эсептелинет. Ошондуктан ушундай экологиялык коопсуздукту камсыз кылууда ушундай көйгөйлөрдү чечүү үчүн азыр бир талай долбоорлор бизге сунушталып атат. Биз ошол долбоорлорду карап көрүп, өзүбүздүн сунушубузду, өзүбүздүн талаптарыбызды ошол тийиштүү жактарга билдирип жатабыз азыр. Сөзүбүздүн соңунда ушул айрыкча экологияны сактоо, айлана чөйрөбүзгө этият мамиле кылуу, табиятты сактоо боюнча ушу биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө мындай бир айта турган сөзүңүз, кеп кеңешиңиздер болсо. Мен биринчиден ушул учурду пайдаланып, биздин Талас областынын тургундарына жана уюмдарына бир ыраазычылык билдире кетет элем ушу экологиянын атынан. Себеп дегенде бүгүнкү күндө массалык маалымат каражаты өнүккөндүгүнө байланыштуу ар бир жерлерде айыл өкмөттөрдө же болбосо айылдарда мыйзам бузуулар катталса, биз менен тезден тез ушу байланышып, ошол мыйзам бузууну токтотуп калуу боюнча иштерди алып барып атат. Эми мыйзам бузулуп калса айыл экен, ага эми жаза чарасын көрүп, тартипке чакыруу иштери жүрүп атат да. Анан бүгүнкү күндө ошо мынакей мурунку 20-25 жылга салыштырмалуу элибизде журтубузда мындай өнүгүү жолуна түшүп баратат. Эми биринчи маселеден айтканда бул жаратылыш багытында айтып атабыз да. Бир жерде бирөөлөр балык кармап же мергенчилик кылып атса, же бир жерге булганыч нерсе таштап атса, жер кыртышын бузуп атса, мына өзүбүздө ылайыктуу постоянно түздөн-түз иштешип аткан ар бир айыл өкмөттө бирден экиден нештатный инспекторлорубуз бар да. Ошолор аркылуу маалыматтар келип турат. Ошол себептен мына азыр Кудайга шүгүр, мына Талас областында мыйзам бузуу жок деп айтпайбыз. Бар мурункуга караганда өтө аз санда азайды, эл тартипке келе баштады, түшүнүгү өзгөрдү. Эми жакшылыктар боло берсин, элибизде журтта тынччылык болсун. Анан эмне демекчибиз? Биз эми баягы таштандыны тазалагандан уялба, баягы таштандыны таштагандан уял деген бир девиз менен чыгышыбыз керек да. Бизде ошо жана эле айтып кеткен эң биринчи көйгөй маселебиз таштанды болуп атат. Андан тышкары бирин экин завод, фабрикалар бар. Көмүр жагып түтөткөндөр, аларга да өзүнчө талаптарды коюп, мына климаттын туруктуулугун сактоо боюнча атмосфералык абага зыяндарды келтирбөө үчүн атайын тазалоочу орнотмаларды орнотушуп атат да. Ал эми суу ресурстары боюнча эми айтабыз, ал эми биздин Таласта бир гана биопрудубуз бар, ал 6 гектарды түзөт жалпы аянты. Ал эми механический биопруд дейт, механикалык жол менен эле тазаланат да. Анан ушу жерлерде ар бир заводдо, фабрикада болобу, ылайыктуу ишкана мекемелерде өздөрүндө локалдуу очистной сооружение ачып, ошону ишке киргизүү боюнча ошо талаптар жүрүп атат да. Жамалбек мырза. Биз ошол жогоруда белгилегендей, биздин азыркы министрликтин анын алдында ошо биздин Талас регионалдык башкармалыктын негизги бирден бир ошол милдеттеринин бири ошол Талас областынын аймагындагы экологиялык туруктуулукту сактоо, адамдардын өмүрүнө, климатка, жаратылыш ресурстарына терс таасирин тийгизген бурулуштарды болтурбоо, көзөмөл текшерүү иштерин жүргүзүү болуп саналгандыктан ошол экологиялык жаатта биз толук кандуу иш алып барабыз деп биз ишендирип кете алабыз. Ошол эле учурда баягы айтып коет го, жаратылышты коргоо бул мекенди коргоо менен барабар депчи. Анан жаратылышты коргоо бул ошол жалпы эле ошол айлана чөйрөнү коргоо жаатындагы экологдордун эле милдети болбостон, бул ошол жалпыбыздын, жалпы Талас элинин милдети болуп, ошол биздин байлыгыбыз болгон жаратылышыбызды көздүн карегиндей сактап, анын тазалыгына көңүл буруп,
ар бир мекеме уюмдардын жетекчилери ошол экология жаатындагы мыйзам талаптарды сактап, ошол мыйзамдарга баш ийип, ошо биз менен биргеликте иш алып барсак, буюрса биздин экологиябыз өсүп өнүгүп, биз дагы ошол өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулабыз деген ишеничтебиз да. Рахмат сиздерге, ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышын аяктадык. Бүгүн биз Талас областында ушул экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу, табиатка этият мамиле кылуу жана бул багытта аткарылып жаткан иштер тууралуу маалымат алдык. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас регионалдык башкармалыгынын башчысынын орун басары Садабаев Жамалбек Тургуналиевич, ошондой эле ушул эле башкармалыктын инспекциялык көзөмөлдөө кызматынын бөлүм башчысы Өмүралиев Айбек Токтоголович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.